убакыт өтүп байыркы кала өткөл мезгил менен азыркынын айкалышынан өзгөрүүнү күттү. Заманбап дүйнө жаңыланууну, бийиктикти жана күчтүү экономиканын төптөлүшү керектигин айгинеледи. Дал ушул мезгилде элдин бийликтин таянары ишкерлер болуп келүүдө. Заманбап шартты жана курулуштагы өнүгүүнү ишкерлик орундатты. Өлкөдө алгачкы жолу Ош шаарынын аймагында Кыргыз унаа курулуш ишканасы түптөлдү. Заводдун курулушу 2018 жылдын май айында башталган. Курулуштун биринчи этабында 10 000 чарчы метр жерге жалпы өндүрүш имараты салынган. Завод үчүн жалпысынан 150 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү инвестиция тартылган. Анын 10 миллиону алгачкы этабына керектелген. Кыргыз унаа курулуш заводунун Кыргыз бренди аркылуу чыгарылган электроприборлор сатыкка коюлду. Акылдуу эсептегичтер, трансформаторлор даярдалган. Азыркы тапта электробустун түзүлүшү жасалууда. Медицина тармагына муктаж болуп турган тез жардам муунасыдагы адистер тарабынан кураштырылды. Заводдун биринчи этабында эле 500гө чукул жумуш орну түзүлүп, жергиликтүү казынага салыктын ири көлөмдө түшүүсү мерчемделген. Ош шаарындагы какырган тала алдыңкы инфраструктураны камтыган бизнес шаарчасына айланат. Каланын четиндеги Кеңсай массивин өздөштүрүү долбоору аяктады. Ири ишкананын алгачкысы болуп Кыргыз текстиль фабрикасынын курулушу кызуу жүрүүдө. Кезинде жаңы сапырылып турган дөңсүү аймакка заманбап инфраструктурадагы шаарча түптөлөт деп эч ким ойлогон эмес. Алгачкылардан болуп 6 чоң имараттан турган Кыргыз текстиль фабрикасынын пайдубалы курулган. Иштин агымы илгерилеп, дерлик 60% өткөрүлгөн. Текстиль фабрикасын курууга бийлиги тарабынан 25 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Учурда жеке компания тарабынан курулуш иштери кызуу уланууда. Кыргыз текстиль фабрикасынын алгачкы этабында 4500 кыз-келин жумуш орду менен камсыз болот. Япония жана Германиянын технологиясындагы аппараттар менен жабдылып, пахта иштетилет. Өндүрүш өрүш алган аймакка келген инвестициянын көлөмү 38 миллион АКШ доллары, 11 000 жумуш ордун түзүүгө мерчемделген. Кеңсай массивине уникалдуу шаарчаны түзүү боюнча атайын долбоор даярдалган. Жер тилкесине ээлик кылган 3125 жаранга бир типтүү турак жай салуу мэрия тараптан сунушталат. Курулган үйдө толук шарттар түзүлүп, ипотекалык негизде берилет. Башкы пландын негизинде бул ыңгайлуу сунушка жер ээлери макул болушу керек. Аймакта 2177 жарандын жер тилкесинин архитектуралык бүтүмү чыккан. Таза суу, электр энергиясы жана башка коммуналдык кызматтардын баары тартылаары пландалган. Шаардагы ар бир жашоочунун кыялы ыңгайлуу шартта жашоо жана туруктуу жумуш болууну эңсейт. Шаардык мэрия ар бир кызматташууну каалаган ишкерлерди бир багытта иш алып барууну көздөдү. Анткени каланын өнүгүшү ишкерлик чөйрөсүнөн көз каранды. Калаанын эскилиги жетип жараксыз болгон көчөлөрүнө чет өлкөдөн атайын 100 миллион доллар грант келүү каралып, 60 көчө толугуңдоп түзөөдөн өтүшү мерчемделген. 2 жыл аралыгында жалпы 6,5 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Мамажан, Жапалак айыл аймагындагы Жусубалиев, Жоробеков жана Эсенжанов көчөсүндө асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Каладагы Мониев көчөсү менен кесилишкен Аскар Шакиров көчөсүнүн 2,5 чакырымына жаңы асфальт басылып, жол 20 метрге чейин кеңейтилди. Жөө адамдар үчүн атайын тротуар курулуп, аялдамалар жаңыртылган. Каланын чет жакасындагы Мээркан Абдыкадырова айылынын негизги көчөсү жараксыз абалга кептелип, көп жылдан бери жашоочуларды түйшөлткөн. Айрыкча жаан-чачын жааган мезгилде басууга мүмкүн болбой калган учурлары бар. Быйылкы жылы жолду куруу планга кирип 9 миллион сом сарпталды. Узундугу 1 километр 250 метр жолго асфальт басылды. Жолдун туурасы жалпысынан 11 метрди түзүп, анын 3 метри жөө адамдар үчүн тротуар. Жакан ирригациялык канал орнотулуп, жарыктандыруу системасы коюлду. Biz Şardıq meriya, Şardıktardın köpçülük adamlardın sunuşunu bağlı. 2019 жылдын башында Кулатов Кичи районунда мыйзамсыз соода көркөлөрүн сүрдүрүү иштери башталып, жалпысынан 80ден ашуун мыйзамсыз курулуштар толук алынган. Анын ордуна жаз келери менен жалпы узундугу 850 метр аралыкты түзгөн аллеянын курулушу башталган. Сейилбактын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 28 миллион сом жумшалды. Аллеяга түнкү жарыктандыруу чырактары коюлуп, 5 ай аралыгында заманбап жаңы сейилбак пайда болду. Аллея аталган шарчанын Бекмамат Осмонов атындагы көчөсүн бойлой курулду. Бүгүнкү күндө шардыктар татыктуу эс алып жаткан кези.
Шардык мэрия ишкерлер менен кызматташып Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионду толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Стадионго 3000ге чукул жаңы олтургучтар орнотулуп, коноктор үчүн отуруучу жай оңдолду. Заманбап коомдуу чачаткана курулган. Стадиондун сырткы көрүнүшү толук ремонттолуп, асфальттоо иштери жүргүзүлгөн. Ички жасалгасы дагы заманбап. Каланын Калк жеш отурукташкан Манас Ата муниципалдык аймагындагы спорт комплексинин курулушу аяктады. Шаардагы алдыңкы спорт комплекс Иран өлкөсү тарабынан каржыланып, грант катары 1 миллион АКШ доллар бөлүнгөн. Бардык шарттар түзүлүп, көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үчүн вело жол жана ойноо аянтчалары түптөлдү. Аймакка алгачкы жолу түптөлгөн заманбап спорт комплекс стандартка шайкеш келет. Шаардын борборунда жайгашып көп жылдар бою каралбай калган Токтогул паркы толук реконструкциядан өткөрүлүп, жергиликтүү казынадан 34 миллион сом жумшалган. Эс алуучу жайга жарыктандыруу системалары, таш тапандар төшөлүп, видео байкоо орнотулду. Жекешкерлер колдоо көрсөтүп 10 миллион сомдон ашуун каражат берилген. Бүгүнкү күндө парк шаардыктардын сүйүп сейилдөөчү багына айланды. Мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, инфратүзүмдү жакшыртуу багыты үзгүлтүккө учураган жок. Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн эки тарабындагы 715 метр аралыкты жашылдандыруу долбоору аяктап, ноябрь айында эксплуатацияга берилди. Долбоорго жергиликтүү казынадан 29 миллион 486 миң сом сарпталды. 85 атайын жарыктандыруу система, 51 дана отургуч жана коопсуздук үчүн 36 IP камера орнотулган. Айланадагы эски көп кабаттуу үйлөрдүн сырты дагы сырдалган. Эс алуучу жай шаардагы эң коопсуз көчө эс алуучу жай статусу берилди. Долбоор үчүн 200гө жакын мыйзамсыз жана убактылуу ижарага берилген соода күркөлөр сүрдүрүлгөн. Ак Буура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү боюнча эң ири долбоор башталды. Жаңы долбоор боюнча курулуш иштери 2 этапта жүргүзүлүп, жергиликтүү казынадан 60 миллион сом каралган. Уникалдуу эс алуучу жайдын жалпы узундугу 5 км 400 метр аралыкты түзөт. Ак Буура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп, эс алуучу шарт түзүүчү көлмөлөрдү, веложол, жөө адамдар басууга ылайыктуу тротуарлар жана түнкү жарыктандыруу системасынан баштап отургучтарга чейин долбоордо каралган. Азыркы кезде уникалдуу долбоордо иш ыргагы кызуу. Балабакча калкчы чайгашкан аймактарда жок болгондуктан өткөн жылы Шардык мэрия жергиликтүү бюджеттен 2 балабакчанын курулушуна каражат бөлгөн. Амир Темир Курманжан Датка аймактык кеңештеринде 100-120 орундуу балабакчанын курулушу аяктап, сентябрь айында пайдаланууга берилди. Үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен Жапалак айылдык аймагынын Арик айылында 120 орундуу, ал эми Актилек айылына 100 орундуу балабакчанын курулушу аяктоо алдында турат. Калк жеш чайгашкан кичи райондор балабакча менен толук камсыз болот. 2 жыл аралыгында 6 балабакча түптөлдү. Шаарда мамлекеттик казынанын эсебинен 5 мектептин курулушу жүрүүдө. Туран кичи районунун ирригатор участогунда 275 орундуу мектеп. Каланын борборундагы Ломоносов атындагы мектеп бир кылым алдын салынган. Республикалык казынадан 3 жыл алдын 500 орундуу заманбап мектептин курулушу башталып, каражаттын аз бөлүнгөндүктөн бүткөрүү кечиктирилип келген. Ош шаарындагы номер 7 Нариманов атындагы гимназия мектебине кошумча жаңы окуу корпусунун тендердик баасы 54 миллион 349 миң сом. Билим уясы 3 кабаттан туруп 24 окуу уккана, ашкана жана китепкана каралган. Курулуштун ыргагы жакшы жүрүп аяктады. 2025 жылга чейинки мезгилге Ош шаарынын башкы планы жөнүндө токтом кабыл алынып, жумушчу топ каланын 3500 гектар жерин изилдеп, борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоорун даярдаган. Курулуштун эрежелери боюнча бүгүнкү күндө Сулайман тоонун буфердик аймагына 7 кабатка чейин, ал эми башка аймактарга 12 кабатка чейин курууга уруксат берилген. Башкы планда жаңы аэропорт базардагы бар. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын калкын ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн 6000 метр куб болгон бир суу кампасы 39 миллион сом каражатка курулду. Төлөйкөн айылына жергиликтүү бюджеттен 24 миллион акча каражатына 6 чакырым аралыкка суу линиялары тартылып, 200 кубтан 2, 25 кубтан 2 суу кампасы жана жаңы насостук станциясы пайдаланууга берилди.
Шаардын көчөлөрүндө 2037 дана чырактары жаңыртылды. 106,5 чакырым аралыкка линиялар тартылып, 69,2 километр жолдогу чырактар жаңыдан коюлду. Жарыктандырууга 11,3 миллион сом керектелди. Курманжандатка, Ленин, Осмонов көчөлөрүнө кубаттуулугу 165 киловатт болгон жылуу түстөгү 714 дана чырактар реконструкцияланды. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталып, Ак Тилек Кичи районунда Кытай Эл Республикасынын өкмөттүк гранттык каражатынын эсебинен 150 орунду жаңы оорукана пайдаланууга берилди. COVID-19 пандемиясын дарылоо үчүн 100 орунду инфекциялык оорукананын курулушу аяктады. Ош тазалык ишканасынын техникаларынын эскилиги жеткендигине байланыштуу шаардык мэрия 14 жаңы техникаларды алып берди. Жаңы техникаларды алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнгөн. Эскилиги жеткен таштанды таштоочу контейнерлерде жаңыланып, жалпы 150гө жакын атайын көлөмдүү урналар коюлду. Шаарга зарыл болуп турган 4 мезгилтен кызмат кылган 4 техника алынды. Асфальтка суу чачып шыпырса, кышкысын атайын жабдыктар аркылуу карды күрөп, кум туз чача турган дагы өзгөчөлүктөрү бар. Ишкерлер экономиканын, социалдык өнүгүүнүн негизги күчү. Шаар жеке, көп кубаттуу үйлөрдөн, бизнес объектилерден жана социалдык имараттардан куралган. Кала көрүнүшүн жакшыртууну ар бир имарат өзүнөн баштады. Эгер бел жоопкерчилиги чектелген коому мыкты деңгээлде реконструкциядан өтүп, айланасын аялдаманы оңдоду. Бул аракет башка ишкерге үлгү боло алды. Ихлас жоопкерчилиги чектелген коому Борбордук стадиондун оңдолушуна 6 миллион. Нурзаман групп жоопкерчилиги чектелген коому 3 миллиондук жаңы салуучу жай. Эмаком холдинг Борбордук стадиондун реконструкциядан өтүүдө 3 миллион. Визион групп, Элит Строй Сити, Сапат Глобал, Золотой квадрат курулуш компанияларынын ар биринин өзүнүн шаар үчүн алгылыктуу аракеттери бар. Классик мейманканасы, Атабек, Исламбек, Дархан, Ынтымак, Альмансур, Батыр, Нават чайканасы, Сити кафе тамактануучу жайлары алды 300 метрге чейин асфальт төшөсү, 200 метрге чейин тротуарларга таш тапандарды баскан. Ош шаарын өнүктүрүү программасынын алкагындагы ири долбоорлор ишке ашууда. Ишкерлер, демөөрчүлөр жана кызматташуунун негизинде шаар жаңы баскычка көтөрүлүп, өнүгүү жолуна түштү. Түштүк борборунун өнүгүшүнө кайдыгер карабаган инсандарды шаардык мэрия кызматташууга чакырат. Эл жер үчүн кызмат кылуу ар бир атыл үчүн сыймыктуу.